Өзбек тарап менен чек ара маселесин 100% чечтик деп жаткан УКМКнын төрагасы элдин каршылыгынан кийин Кемпир-Абад коңшу мамлекетке берилбей тургандыгын айтып, протоколго өзгөрүү киргизилмей болгондугун билдирди. Сиздер алып келген бийликпиз биз. Биз асмандан түшкөн бийлик эмеспиз. Же биз болсо бир басып алган бийлик эмеспиз. Силер бизди өзүңөр алып келгенсиңер. Ошондуктан тургандар, элдин талабы, элдин бүгүнкү күндөгү суроосу биз үчүн эң негизги талап. Кемпир-Абадты бербейбиз дедиңерби? Кемпир-Абадты бербейбиз. Болду. Мына. Эми Кемпир-Абадты бербеш үчүн утургула. Кемпир-Абадты мына мен макул болдум. Комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Кемпир-Абадты ушул бойдон калтырабыз. Кыргыз-өзбек президенттердин жолугушуусунан кийин Камчыбек Ташиев жетектеген чек ара боюнча мамлекеттик комиссия Ташкентке барып, жер алмашуу боюнча протоколго кол коюлган. Бишкекте Ташиев коңшу өлкөгө болгон сапары тууралуу маалымат берүү үчүн пресс жыйын уюштуруп, бирок журналисттердин айрым суроосуна жооп берүүдөн баш тартып, атүгүл жооп алууну каалаган журналистти жыйындан чыгып кетүүнү айткан. Все те спорные участки между кыргызской и узбекской сторонами в данный момент полностью на 100% решены. Теперь отныне спорных участков понимания, высказывания не будут. Теперь только будут... Вы, пожалуйста, слушайте меня. Вы слушайте меня. Если не хотите слушать, тогда выйдите, пожалуйста, отсюда. Слушайте, пожалуйста, меня. Ал арада өзбек тарапта сүйлөшүүлөр тууралуу өз маалыматтарын элине берип жатышты. Анда Кемпир-Абад суу сактагычы тууралуу маалымат берип, ушундай ажайып кооз табиятыбыз бар деген сыңары видеороликтер жайгаштырылды. Suv ombor qurilishidan oldin ikki qoya o'rtasida xuddi darvoza sifat tabbiy yoriq va o'sha joyda xuddi boshida savat bilan turgan kampirni eslatuvchi qoya tosh bo'lganligi sabab Kempir-Obod deya atalgan. Umumiy maydoni 55 kvadrat kilometr. Suv sig'imi 1,950 metr kub. To'g'onning balandligi 115 metr. Эки өлкөнүн жер тилкелерин алмашуу тууралуу протоколго ылайык Кемпир-Абад суу сактагычы жана анын айланасындагы 50 гектар жер Өзбекстанга өтмөк. Буга каршы болгон Өзгөндөн тургундары 3 боз үй тигип мөөнөтсүз митинг жарыялашты. Алар Кемпир-Абад суу сактагычы Өзбекстанга берилбесин дешүүдө. Бизге уже Кемпир-Абад хранилищенин кереги барбы? Бир тыйын пайдасы жок бизге. Мына Кара дарыяны пайдаланабыз Өзбектен. Мына Кушап дарыясы пайдалана берсин. Мына биздин жерлер, айдоо жерлер биз пайдаланайлык элдер. Бизге мына хранилищенин не пайдасы бар? Силер бала жер алдык, мына жанып берди. Ерунда это. Кереги жок андайда. Белгилей кетсек, буга чейин ушундай эле наразычылыгын айткан Кара Суу районунун Савай айыл өкмөтүнүн жашоочулары да митингге чыгышып, 19 апрелде алар менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жолуккан. Менин кайсыл жерде иштеримди билесиңер деген УКМКнын төрагасы нааразы болгон элдин артында ким турарын билем деп айтканы бар. Ушакчыларың 100 гектар берем дептир, анан кийин дагы 50 гектарга түшүп калды. Кенде акым жок. Ошо 50 гектарды дагы биз алмаштыруу жолу менен гана беребиз. Алмаштыруу жолу менен гана беребиз. Так, анан кийин жанагы провокатор бети жокторго айтып коеюн. Давайте вот баягы бети жокты кыла бербегиле. Уят болот. Уят болот. Эл эмес ал жерде, аба. Эл эмес ал жерде. Бир 5-6 чыгып алып ошону айтып атчы. Деген менен тургундардын суроо талабынан улам жарга такалган Ташиев Ташкентке кайрадан сүйлөшүү жүргүзүү үчүн бармай болду. 50 гектар жер болгон, 50 гектар жер болгон. Так, мына замка диткен эми ушу 50 гектар жерде. Муналар мына тосуп алган, азыркы бу тосуп алганда биздин жер. Бул да биздин жер. Булардык эмес. Булар азыр самовольно эле тосуп алган. Ачык айткандачы. Бул биздин жер. Мына вышка турган жерлер дагы биздики. О, тигин платинанын мына платинанын мына башына чейин, мынерге чейин биздики. Мынерге чейин биздики. То есть мына турган жерлер булардыкы, буларга өтүп кетти деген эмес. Эми мындай кылсак болот да, мен эми ойлоп атам азырчы эми. Мына силерге ачык эле айтайын, угуп тургула. Ушул мына тосуп алган жерини 20 гектарды алмашайлы деп айтып көрөйүн буларга. Бул арада атайы Кемпир-Абадка барган саясатчы Жеңиш Молдокматов Ташиев Өзбекстанга алмашуу үчүн сунуштай турган 20 гектарга чукул жер дагы стратегиялык мааниге ээ экендигин айтып чыкты. Мен элүүнүн ордуна 21 гектар берем деди. Мына көрсөтүп койсоңуздар болот. 21 гектар деген Моореке платина, оозу. Мына суу
плотинаның түйінен баштап тиги чек менен бүтөт. Көрдүңүздөрбү? Бул толугу менен суу сактагычтын оозун, суунун башын, булактын башын бердик деген сөз. Буга мен жеке өзүм каршымын. Буга жергиликтүү тургундар өзү каршы. Көбү сүйлөй алган жок, көбү сүйлөткөн жок. Эми буга чейин жер тилкелерин берүү алмашуу боюнча тарыхта болуп келген маселелерди билебиз. Дежурларды кол чаптырып, аларды сүйлөтүп, жана алардын макулдугу менен жерлер чечилип келген. Бүгүн так эле ошондой көрүнүш болду. Ал эми коомчулукта сын пикирлер айтылды. Айрымдар коомчулукка маалымат жетиштүү болбогондуктан ушундай абал жаралгандыгын айтышса, ал эми кээ бирлери сүйлөшүлгөн келишимге кайрадан өзгөртүү киргизилсе болобу деп собол салышууда. Чырлуу чек ара маселесин чечүүнүн бир ыкмасы жер алмашуу экендигин белгилеген чек ара маселеси боюнча адис Саламат Аламанов протоколго кол коюлуп, аны кайра чакыртып алган учурлар практикада болуп келгендигин айтат. Жанагыдай абал түзүлүп калганда протоколду артка чакыртып алса болот. Практикада да бар. Бирок эмнеге чакыртып алганыңды негиздешиң керек. Бүгүн макулмун, эртең макул эмесмин деген болбойт. Кемпир абад келечекте чечиле турган маселе. Мындай нерсе болгондон кийин сүйлөшүүнү токтотуп коюуга болбойт. Сүйлөшүү өзү татаал, ойлонолу деп кайра уланта бериш керек. Алгач эле жер алмашуу менен маселе чечүү Кыргыз тараптан Өзбекстанга суулуу жерлер, айрыкча стратегиялык маанидеги объектилер, ортодокой менен кемпир абадтын бирлери туура эмес чечим экендигин айткандар болгон. Бирок кандай чечилди деген суроого жооп бериш үчүн ошол протоколдорду көрүшүбүз керек да. Эми, конечно, Өзбекстан үчүн суу бул өтө маанилүү. Ар дайым ошондой болуп келген. Эгер эсиңерде болсо, Камбаратта бирдик курабыз дегенде Раматлик Ислам Карим ООНдун трибунасына чейин чыгып кудурганга сунуштар киргизип жүргөн. Негизинен Орто Токой менен Кампирабад сомбарынын сууну ансыз да Өзбекстан пайдаланып келет. Бирок ал биздин территорияда болчу да. Орто Токой Кыргызстан территориясынын ичинде. Чек аралашкан жери деле жок Өзбекстан менен. Кампирабадтын плотина Өзбекстан жакта. Бирок жери биздики болчу. Сууну пайдаланганда Өзбекстан пайдаланчу. Эгер азыр ушуну жеримден берип салган болсо, менимче бул анча туура эмес го деп. Чек ара маселеси Москва шаарында 100дөн ашык кыргыз мигрантын чогултту. Алар улуттук коопсуздук боюнча комитетинин кыргыз-өзбек чек арасы боюнча чечимдер эл менен эсептешпей кабыл алынып жаткандыктарын айтып сындашты. Ушул ынтымагайын тургундары жалпы эле кыргызстандыктар суранып аткан нерсе, мына интернет тармагынан көрөсүздөрбү? Ушул өзүбүздүн жер өзүбүздө калсын. Өз кезегинде мамлекет башчы Садыр Жапаров кыргыз-өзбек чек арасы боюнча соңку кадамдар тарыхый мааниге ээ деп сыпаттаган. Деген менен учурдагы абал өзбек тарап менен чечилди деген чек ара маселеси жаңы гана өңүт алып баштагандай элес калтырат. Белгилей кетсек, Кыргызстан 4 мамлекет менен чектеш. Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталган. Азыр ортодогу чек аранын 60%га жакыны такталган. Тажик президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы Ворух анклавын алмашуу ыктымалдыгын четке каккан. Ал бул тууралуу ооз ачуу менен бир нече аптадан бери талкууга айланган. Ворухту алмашуу тууралуу Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө жооп кайтаргандай болду.